Bildim. Ушул Боронбай атабыздын бугулары менен биздин жылдызыбыз келишет да. Неге? Билбейм мен Кидандар көбү каякта ошо таластар боюнча. Чачараңда. ой жанагы сиздин ватандашларыңыз Хатай. Ошолор Хатайлар. Кидан менен арды. Ооба. Просто ошо биздин ушул Хатайлар немеде Жунго элинде Кидан болуп жазылган да. Кидан болуп жазылган. Ошо Түркиянын ошол жеринде Хатай шаары ошолордун уруусу ошолор анан барып отурукташып ошодон анан Хатай шаары аталып калган. Хатай. Тиги Кыргызстанда кидан бул. Ооба. Кырк руунун бирөөсү. Ооба. Жанагы неме бар го, жанагы Дарданелли. Ошол кыргызча аты эмне? Билбейм. Дардаң эл. Деле отургачы. Жок, угуңуз мен айтып берейин, айтып берейин. Могул түштүк тарапта Дардаң деген уруу бар. Ошолор бир бутагы мына көчүп конуп жанагы изникти мына сиз кооздоп атасыз го. Мындай неме кылып тегерегин уктум сиздин неме кылып атканыңызды эмне? Баягы тегерегин арча тигип, карап, тазалап, эми баягы оң көз карашта жүргөн кишилердин бирисиз да ошо. Оң көз карашта биздин аталар депчи, баягы биздин аталар келип ушулерге ушундай эрдик кылган деп. Ошол 14-кылым адам мурун кетишкен. Ошол Дардаң деген уруу неде бар могу түштүк тарапта. Ой байке, мен тиги Арабаев университетинде ошо профессор болом деп ошолордун баарын изилдегенге аракеттендим да, сиз айткандай талдаганга аракеттендим да. Кайсы шаар эмнеден аталып калган, кайсы эл түпкү эли, каяктан кеткен, канчанчы кылымда кеткен. Ошолордун баарын сиздин могул неде могул Балыкчын шаарынын жанында не деген айыл бар го, Саркамыш деген. Билесиз го? Ошо